Арген Абдиев кесиби боюнча хирург эндоскопист Талас облусуна 3 жыл мурун келип, жаш дарыгерлердин катарын толуктаган. Учурда Талас облустук үй-бүлөлүк борборунда эмгектенет. Бул видеогастроскопия ашказан ичеги ооруларын аныктаган аппарат. Жакынкы күндөн иштеп баштайт. Жаңы келген бул видеогастроскоп деп коет. Бул именно болгон нерсенин баарын, картинанын баарын ушул монитордон көрсөтөт да. Бул болгондо да видеогастроскоптун жаңылары и экспертный класс деп коет да. Бул предраковое состояние көптөгөн нерселерди көрсө болот. И ошондой эле ушул эле аппарат менен ашказанга, 12 илчеге көптөгөн манипуляциялар жасаса болот. Буюрса мына иштей баштайбыз. Кичине кебирке шаймандары жок болуп атат. Ошо шаймандар келсе эле кандай келди, буюрса иштеп баштайбыз. Бул жакка регистратурага кайсы күндөр тартылат, баары жазылат, убакыт сааты менен. Анан буюрса иштеп баштайбыз. Ал эми бул медициналык жабдуу акыркы үлгүдөгү рентген аппараты. 1 жыл мурун алынып келинген рентген аппараты бейтаптарга жогорку сапаттагы кызмат көрсөтөт. Терең дем алба. Былтыртан бери ошо Таластын тургундарына кызмат кылып атат. Бул аппараттын жакшы жери бүт бардыгы тартылат. Сөөктөрдү бул жерге мисалы өпкөнү, баштын сөөктөрүн тартылса, бияка башка сөөктүн башка бөлүктөрүн тартканга болот. Кол, бут, бел дегендерди тартса болот. Берге 1 жаштан өйдө балдардагы тартылат. Тартар замат эле компьютерге түшүп калат. Тигил комнатадан компьютерден шыр окуп бере алабыз. Медициналык жабдуулар мамлекеттик бюджеттин эсебинен 8 миллион 690 миң сомго сатылып алынган. Заман талабына ылайык саламаттыкты сактоо чөйрөсүндөгү көрсөтүлгөн мамлекеттин мындай камкордугуна аймактагы дарыгерлер ыраазы. Мээнин иштешин текшерүү боюнча аппаратыбыз бар. Ошондой эле жүрөктүн УЗИси деп коет, ЭХО-КГ аппаратыбыз бар. Ал жака албетте биздин дарыгерлерибиздин жоктугуна байланыштуу жеке менчик клиникадан келип дарыгер иштеп атат болгондо ал суббота күнү гана көрөт да. Өздөрү эрте жарандар жазылышат оорулар. Андан кийин ошол убакта гана келип көргөнгө возможность болуп атат. Ал эми андан башка дагы көз ооруларынын дарттарын аныктоочу рефрактометр, шлевая лампа деген жаңы жабдыктар келди. Эгер дарыгерлер жетиштүү болгондо ушул толук камдуу иштегенде биздин Талас шаарынын көйгөйүн аябагандай жакшы чечет элек деп ойдобуз. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров медицина кызматкерлеринин маянасын жогорулатуу боюнча кеңешме өткөрүп, саламаттыкты сактоо системасын жана социалдык стационардык мекемелеринин кызматкерлеринин эмгек акысын көбөйткөн жарлыкка кол койгон. Кыргыз Республикасынын алыскы райондорунда иш алып барган жалпы хирург дарыгер азыркы учурда 20 136 сом алса, көтөрүлгөндөн кийин жана 20 000 сом компенсациясы менен кошулуп 50 205 сом алат. Анестезиолог, реаниматолог дарыгер азыркы күндө 35 481 сом алса, көтөрүлгөндөн кийин жана 20 000 компенсациясы менен 73 222 сом алат. Педиатр дарыгер азыркы учурда 32 474 сом алса, көтөрүлгөндөн кийин жана 20 000 компенсациясы кошулуп 68 709 сом колуна алат. Клиникалык ординатордун стипендиясы 1200 сом болуп келген буга чейин, 1-июлдан тартып стипендиясы 20 000 сомду түзөт. Ал эми алыскы аймактардагы элибиздин саламаттыгына кам көрүү иштерин арттыруу максатында быйыл 1-июлдан тарта жаш адистерге айлыгынан сырткары стипендия чегерүү, врачтардын депозитинин суммасын көбөйтүү маселелери колго алынды. Талас облусунун аймагында жалпы 277 дарыгер бар болса, анын 43% пенсия курагындагылар. Ал эми президенттин жарлыгына ылайык дарыгерлердин эмгек акысын жогорулатуу менен аймактарга келип иштеген жаш дарыгерлер көбөйөт деген ишеним бар. Жалпы эле дарыгерлердин айлык маянасы 50% көтөрүлөт 1 сентябрдан баштап. Орто меймандардын айлык акысы 20% көтөрүлөт. Кичи меймандар жанагы тез жардам айдоочу унаалардын айдоочуларына дагы 10% көтөрүлөт деген жакшы кабарыбыз бар. Өкмөт тарабынан дагы, президентибиз тарабынан да, министрлик тараптан дагы аябагандай жакшы колдоолор болуп жатат. Экинчи этап менен бардык ак халачан дарыгерлердин айлык акысы көтөрүлөт. Айгерим Дүйшөбаева, Чыңгыз Бокошев, Зина Акматова, Талас шаары.